Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Өлкөдө эгемендүүлүк күнүнө карата жыл сайын 100дөн ашык ишканалар ачылууда. Быйыл дагы 100дөн ашык ишкананы ишке берүү пландалган. Өндүрүштөрдүн көбөйүшү менен канча жумуш орундары түзүлөт, жалпы канча инвестиция салынды жана буга чейин чет өлкөдөн импорттолуп келген товарлардын эми кайсыл түрлөрү өзүбүздө чыгарылып баштайт? Алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай чөйрөсүнүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талантбек Карасартов жана Алдос текстиль ЖЧКсынын жетекчиси Кемелбек Норузбеков. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Талантбек мырза, алгачкы сурообуз сизге болсун. Анда айтсаңыз, быйыл жалпысынан өлкө боюнча канча ишкана ачылат, даярдыктар кандай? Рахмат сурооңузга. Сөз башынан жалпы маалыматка токтоло кетсек, бүгүнкү күндө өнөр жай Кыргызстан экономикасынын мындай айтканда эң негизги кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири болуп калды десек жаңылышпайт болушум керек. Мына бүгүнкү дүйнөдө болуп турган аймактардан өзгөрүүлөрдүн өтө мындай өзгөрүүлөрдүн ылдам жүрүп жаткан шарттарына мындай айтканда атаандаштыкка жөндөмдүү экономиканы түзүү өлкөбүздүн эң башкы максаттарынын бири болуп саналат дейм. Дал ушул кырдаалда өнөр жай тармагы экономиканын бекем мындай айтканда таянычы катары өзгөчө мааниге ээ десем жаңылышпайт болушум керек. Айрыкча мына акыркы жылдары Кыргызстан өнөр жай тармагында олуттуу өсүшкө жетишти. Быйыл канча ишкана ачылат? Быйыл болсо, мына ушул жыл башынан баштап администрациянын тапшырмасы менен 113 ишкана бекитилип берген. Бүгүнкү күндө анын 5 ишканасы ишке ашырылып, азыркы толук кандуу иштеп жатышат. Атап кетсем, Балыкчы шаарда Алтын логистик деген логистика борбору ачылды. Ал биздин ажобуз менен президенттин катышуусунда ачылды. Мындан ошол эле Ысык Көл областында Ретса деген жанагы күн электр станциясын ачылды. Сокулукта ГЭЦ 2 ачылды. Бул Сокулук 3, Туюк, Аламедин районунда Бренд KG деген жанагы балдардын памперс чыгаруучу ишканага кирип азыр иштеп жатат. Эгемендүүлүк күнүнө чейин эми дагы калган канча ишкананы ачууну пландап атасыздар? Эгемендүүлүк күнүнө карата 31 августка карата биз азыр 40ка жакын ишкананы даярдап жатабыз. Ошол ишканалар мындай проблемалар болгон болсо, ошону тыккандай чыккан тез арада чечүүгө аракет кылып жатабыз. 40 ишкананын даярдап. Түшүнүктүү. Мына сиз жалпысынан айтпадыңызбы, 113 ишкана ачылат быйыл жыл соңуна чейин деп. Эми аны аймактарга бөлүп айтсаңыз, кайсыл аймактарга кандай ишканалар ачылат? Мисалы, Чүй облусуна же Жалал Абад облусуна канча ишканалар ачылат дегендей? Мындай эми жети областтын баарын айтпай коеюнк. Мындай чоң ишканаларды атап кетсем, мына эң эле көп бул Чүй областы менен Бишкек шаарында ачылат. Мисалы азыркы негизги ири долбоорлордун токтолсок, мына биринчиси бул жанагы соода логистикалык инфраструктура багытында Пром склад KG тарабынан. Бул жерде 6000 чарчы метр заманбап логистика комплекс курулуп жатат. Кемел Байкенин бул жерде Алдос өзү айтып берет болуш керек. Бул да чоң долбоор. Мындан тышкары Sun Planet International деген бар. Биринчи этабы ишке ашырылууда. Бул ишкана жылына 500 тонна мындай продукция чыгаруу кубаттуулугу менен. Мындан тышкары Азия Сталь жанагы металлургия продукциянын өндүрүш мындай айтканда модернизациялоо азыр жүрүп жатат. Ошонун алкагында 90 жумушчу орун түзүлөт бул ишканада. Мындан тышкары мына Чүй областында Glass Center деген ишканабыз бар. Бул жерде азыр
айнек пакеттер жана алюминий конструкциясы өндүрүү долбоору ишке ашырылып, бул жерде болжол менен 111 жаңы жумуш орундар түзүлөт да. Мындан тышкары мына Ысык көл областында Каракол шаарында чоң мебельный жанагы эмерек чыгаруучу комплекс курулуп жатат. Нур Ислам Берек деген. Мындай чоң долбоорлорго токтолуп кетсек. Негизгилерге токтолгон, туура. Кемелбек мырза, айтсаңыз, мына жогоруда айтылган 113 ишкананын бири сиздерге таандык экен, сиздер кайсыл багыттагы өндүрүштү өндүрөйүн деп жатасыздар? Канчадан бери иш алып барып атасыздар? Саламатсыздар, биз болсо мен болсо Алдос текстилдин негиздөөчүсүмүн, бирден бир жетекчисимин. Бизге Токмок шаарынан 2014-жылдын ноябрь айында конкурстун негизинде 31 гектар жер берилген өндүрүш боюнча. Ошол жерге текстильный комбинат куруп атабыз. Ошол жерде азыр 7 ангарды 7000 квадрат метрди куруп бүтүп атабыз. Ошонун ичинде мыногу кездемелерди кайра жууп, тазалап, биякта бар. Анан кийин ошону кайра иштетип, жаңы дизайн менен жаңы кездемелерди чыгарып, ошону Орто Азияга жана чет өлкөдөгү партнерлорго экспорттоо болуп эсептелет бери. Келечеги бул жакшы. 200 смен менен, 1 смен менен иштегенде 250 адам иштегенде бир 500 адам иштейт. Иш менен камсыз болот. Сиздердин тармак бул жеңил өнөр жай тармак экен да. Жеңил өнөр жай. Буга чейин дагы бизде эми бул тармакта иш алып барган бир нече компаниялар бар. Алардан айырмачылыгыңыздар эмне болот сиздердеки? Канча адамдан жумуш орундар менен камсыздайсыздар? Жумуш орду менен ошо мына 2 смен менен иштегенде 500 адам болот. Ошо эменин чыгымы, азыркы биздикин чыгымы Кыргыз сомго 1 миллиард 400 миллион болуп бүтүп атат. Проект. Муну дагы биз буюрса 30 август 31 эгемендүү күнгө карата ачылышка даярдап жатабыз. Азыр биздики жерлерди асфальттоо жолдору калды, ача-амча калды, бир 10% калды. Биз үлгүрөбүз буга. Августка 31 эгемендүү күнгө үлгүрөбүз. Жанагы бул экономика өкүлү айткандай, Талант мырза айткандай, 31 августка жана 120 проекттин ичинде барбыз биз. Ошого буюрса, бул бизде азыр ишкердүүлүктү колдоо дегенде кандай айта кетпесем болбойт. Мурда баягы ишкердүүлүктү колдоо деген айтылчу эле, бирок ишкердүүлүк өнүкпөй келген. Анан эми азыркы ушул учурда, ушул тапта мына Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ишкердүүлүктү колдоодун негизинде эч жерде тоскоолдук жок азыр. Бир да жерде тоскоолдук жок, текшерүү да жок. Только контроль бар. Бул Минэкономиканы Алдос текстилге бизди көрүрүт этет, булар карап турат. Мен берден эфирден пайдаланып Искендер Эсенгелдиевичке, Арсен, ошо помощниктер бизди жума сайын конференция, видеоконференция менен эмне мүчүлүштөр бар, кандай тоскоолдуктар бар, кандай кайсы жерге жеттиңер, каерден токтолуп калды, бизден эмне жардам керек, ушунун баардыгын жардам берип турат да бизгечи. Таможнядан мисалы үчүн оборудованиялар келип атат. Булардын баарын токтолгон жерлерин токтотпостон ушундай тездик менен жумуш болуп аткан үчүн биз ушунча иштин баарын иштеп койдук. Демек, силерге тиешелүү жардамдардын баардыгы ошол эле бажадан, министрликтердин баардыгынан берилип жатат. Токмок мэриясынан да айтып кетишим керек. Бул Токмок мэриясында анткени бүт ошол жерде депутаттар бар, ошо мэриянын өкүлдөрү бар. Булар да экономиканын өнүгүшү үчүн азыр жакшы жылуу мамиле жасашып бардыгын. Ошондой эле курулуш тармактары, свет тармактары, свет болмойчу сварка жок. Сваркалай албайт, эчтекен иш кыла албайт, свет жок. Энергетика тармактары да жакшы жардам берип атты. Тетиги курулуш компаниядагы Гострой деп коет мамлекеттик. Ал жактан да көмөктөр каты көрсөтүлүп атты. Жазы бир жерде бул кандай менен тездик менен өнүгүп атат дегенди ушул жерден дагы толуктап айтып кетким келет. Мына бардык ишкерлерге азыр жакшы болуп келатат. Неден жакшы болуп келатат? Мурда ошо ишкерди колдоо, ишкер кылыш кыйын болчу. Анан азыр
жанагы параллельный застройка, параллельный проектирование дегенди чечимди чыгарып койгон өкмөт, биздин өкмөт. Азыр бизге ишкерлерге берет, биз кура беребиз дагы, биздин өзүбүздүн проектировщиктер бар, өзүбүздүн бүт надзорлор бар, архитектор проработторубуз бар, подрядчиктер бар. Параллельный проектini да кыла берет, параллельный иш да кете берет. Ошол себептен тездик менен бүтүп атат азыр. Бизде ушундай тездик менен бүтсө, биздин Кыргызстан дагы бир абдан катуу өнүгүү жолго бат барабыз. Биз мындан тышкары мына Манас аэропортунун жолунда дагы Манас Моторс деген фирмабыз бар. Анда негиздөөчүсүнөрүнөнмүн. Айрда да башчылык кылам. Анткени бизде частниктерде бир 2-3 фирмага башчылык кыла беребиз. Өкмөттүк эмес, биз частныйбыз. Айрда болсо 30 ангарды куруп койдук. Ошондо 30 000 квадрат метр айрда бар. Автологистика бул. Биз жанагы Кытайдын Шанхайский биржа деп коет, дүйнөлүк биржа. Биз ошол жака мүчө болуп кирип атабыз. Ошол жактан жаңа мобильный машиналар чыгып атат, башка чыгып атат. Азыр жакында бизге Корея келип атат, Япония өкүлдөрү келип атат. Автологистика центр болот. Бул Орто Азияда эң алдыңкылардын катарында автологистика болгону калды. Буну дагы 31 августка эгемендүү күнгө деп даярдап атабыз. Мына Минэкономиканын өкүлдөрү билет. Ал жакта болсо Миноборонунун приоритет койгон, Миноборона көзөмөлгө алып, аякта да жакшы Сокулук районуна карайт. Ошол жерден мэрияга да карабаган жерлер бар. Айбек Жанышбековичке да ошол жерден айтып кетейин. Сокулук районунун акимдерине айтып кетем, иштеп аткан жакшы жардам беришип атат. Ар бир жума сайын жок дегенде бирден конференция, видео конференция кылып, ишканабызга келип таанышып, курулуш мынакей Нурдан Кемеловичтин балдары барып туруп атат. Мындан артык бизге эмне? Биз ишкерлерди мактап койсо, биз ишти жакшы кылабыз. Өз учурунда салыктарды төлөй берет. Салыктардын бәрин төлөп атабыз. Салык төлөмөйчө болбойт бул. Салыктар өз учурунда төлөнүп туруп атат. Салыкка жакшы кошуп атабыз. Мына иш башталганда мындан да жакшы болуп атат. Түшүнүктүү. Мына Талантбек мырза, былтыр дагы 100дөн ашык ишкана ачылган, анда ушул 15 000ден ашуун жумуш орундары түзүлгөнү айтылып келет. Анан быйыл ушул жалпы канча жумуш орундары түзүлөрү күтүлүүдө? Мен кичине тактап коеюн. Бул долбоор 2024-төн бери келе атат да. 2024-төгө 102 ишкана кирсе, ошонун натыйжасында 8 000ге жакын жаңы жумуш орунда түзүлгөн. Былтыр болсо 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча 119 ишкана кирип, анын натыйжасында 8,5 миң жаңы жумуш орунда түзүлгөн. Быйыл болсо 113 ишкананы өкмөт бекитип берген, ошонун натыйжасында азыр иштер жүрүп жатат. Ошонун натыйжасында болжол менен 12 миңге жакын жумуш орундар түзүлөт деп күтүп жатабыз. Ошого мындай жумуштарды алып барып атабыз да. Салынган инвестициялардын көлөмүнүн көрсөткүчтөрү кандай? Былтыркы жылкыга салыштырмалуу быйыл көбүрөөкпү, азыраакпы? Салынган инвестициянын көлөмү былтыр болсо $800 миллион тегереги болчу. Быйыл болсо ошол инвестициянын көлөмү 1,5 миллиардка жакын болот деп күтүлүп атабыз да. Азыр ушул ишканалардын натыйжасында ишканалар буюрса, ушул ишканалардын баары кирип калса, ушунча инвестицияны күтүп жатабыз да. Булардын арасынан эми бизде баягы экономикада бөлөт эмеспи? Ички инвестиция, тышкы инвесторлор канчасы өзүбүздүн ишкерлер ушул өзү каражатын өндүрүштү өнүктүрүүгө өзүбүзгө жумшап ишканаларды ачып атышат? Азыр мен болжол менен айтсам, бул 70% бул ички инвестиция. Калганы тышкы. Основной жанагы Кытай эл республикасынын инвестициясы тартылып атат. Кемелбек мырза, мына айтсаңыз, эми сиздер жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Токмок шаарына 7 ангарды курдук, ага 1 миллиард сомдон ашык каражат сарпталууда деп. Каражаттарды алууда сиздер кандай фондторго кайрылып атасыздарбы? Ишкерлер катары кандай тоскоолдуктар болгон жокпу? Мен жеринен жеке ишкермин. Биз ишкердүүлүктү 10-15 киши болуп иштейбиз. Бул ишкердүүлүктү жалгыз адам өнүктүрө албайт. Биздин Кытай тарапта да бар. Транзитный груздар жөнөтүп турабыз Европага, тияк-бияка. Ошодон түшкөн каражат менен биз ушул ишти кылып атабыз Кыргызстаныбызга, өзүбүздүн өлкөгө. Анан кийин
Мындан тышкары жанагы бул биз азыр ушул күндө сурап атабыз. Азыр Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан документтерди даярдап атабыз. Бир азыраак акчага муктаж болуп туруп, бирок алар отказ берген жок. Документтерди даярдап койдук. Бүгүн эртең аякка өткүзсөк, ошо Орус фондунан жолдорду асфальттоо жери калды бизде. Азыр калганы бүтүп калды. Ишке жазалгалар бүтүп калды бардыгы. Демек дээрлик көп сарпталган акчалардын бөлүгү өзүңүздөрдүн кирешеңиздерден. Өзүбүздө. Эми канча жылдан бери иштейбиз биз бул жумуш. Түшүнүктүү. Анда Талантбек мырза, ушул негизи эле эми каражат жагынан маселе жаралган ишкерлерге кандай колдоолор бар азыр мамлекет тарабынан, жалпысынан? Кемелбек байке айткандай, министрлик тиешелүү жанакы мамлекеттик органдар менен же уюмдар менен азыркы мындайка жанакы өнүктүрүү фонддор бар, мамлекеттик банктар бар, каржы маселеси. Мына мыйзам алкагында биз жанакы каржы маселеси көмөк көрсөтүү, ушул негизи эле 100 ишкананы мындайка ишке киргизип атканда ар кандай маселе чыгат. Бул жерде каржы маселе көмөк көрсөтүү боюнча, жер тилкелерин трансформация маселеси боюнча, жанакы инвестициялык келишимдерди тарифтөө боюнча, керектүү жанакы корутундуларды алуу боюнча, жанакы мына бизге жакында эле жанакы бир ишкананын жабдууларга бизде жанакы границаларда токтоп калып атат. Ошолорду жанакы бизден жанакы торговый представительстводо коебуз, ошолордун аркылуу, посольство аркылуу ошолорду тез арада алып келип, ошону орнотуп, биздин чоң жанакы тиешелүү государственный органдар менен чечүүгө, Кемел байке айткандай эле, бир жумада 2 жолу видеоконференция болот. Ал жерде видеоконференция чечилбей атса, аларды госоргандарды тез арада биздин министерствонун площадкасында болобу, өкмөттүн площадкасында болот, тез арада ошолорду тиешелүү органдар барып чакырып, ошол жерде тез арада мындай ыкчам чечим менен ошолорду мындай чечүү аркылуу жумуштар жүрүп жатат. Мына курулуш тармагы бизде акыркы жылдары абдан бир тездик менен өнүгүүдө, ал баарыбызга маалым. Анан айрым курулуш материалдарына басым жасалып, былтыр бир нече ишканалар ачылган. Ушунун негизинде быйыл дагы бир кайсыл чет өлкөдөн импорттолуп келген товарлар эми өзүбүздөн чыгат ушул ишканалардын ачылышы менен. Туура. Тармактар боюнча айта кетсек, мынага эң көп ушул 113-тün ичинде 42 ишкана бул жанакы куруу материалдар чыгаруучу ишканалар болуп чыгат да. Экинчиси болсо жанакы тамак аш чыгаруучу. Үчүнчү болсо жана жеңил өнөр жай боюнча тармак. Бул жерде 16 ишкана быйыл буюрса кирет деп пландалууда. Мындан тышкары 20дай жанакы энергетика тармагында ГЭСтер курулуп, ушул 2-3 ГЭСи уже ишке кирип калды. Калган тармактар боюнча ал жерде жанакы резина пластмассовый чыгаруучу, труба чыгаруучу заводдор бар, дары-дармек чыгаруучу ал жерде бар, мебель чыгаруучу, эмерек чыгаруучу ишканалар бар. Эң көп бул мен сиз айтып кеткендей жана курулуш материалдар чыгаруучу. Эми ушул бизде өндүрүлө турган товарлардын, продукциялардын канча пайызы экспортко багытталат алдыда? Экспортко багыт. Алар бир ишканалар ачылгандан кийин да аларга министрлик тарабынан колдоолор көрсөтүлүп, экспорттук иштерин жүргүзүүгө бир колдоолор көрсөтүлөбү? Албетте, бизге жанакы биринчиден биз жанакы ички жанакы керектөөнү жаап алышыбыз керек. Андан тышкары биз жанакы экспортко да жөнөтөбүз деген иштер жүрүп жатат. Мына былтыркы кирген ишканалардын жарымысы жанакы уже экспортко чыгарып башташты да. Бизге объем уже берип баштады ал жерде. Кемелбек мырза, мен сизге суроо бергим келип атат. Министрлик тараптан жакшы колдоолор болду деп айттыңыз. Деги эле ушул мына ишкер катары айтсаңыз, кандай мыйзамдык тоскоолдуктар жаралып атат? Кээ бир ишкерлер ушул
түрдүү көйгөйлөрдү айтып келишет. Эми көйгөйлөрдү айтканда мурда болгон бул, мурда болуп келген. Анан кийинки убакта жанагы азыр 120 проекти киргизбедиби өндүрүш боюнча. Ушуну бардыгы билет да, текшерүүчү органдар да баары билет. Текшербейт, себеби иш бүткөнгө чейин. Анан бул ушу дагы бир жакшы тоскоол болбогон жерлеринде толуктап кетейин. Таможнядан өтүп атпайбы, биз агар курган баардык металлдын баарын Кытайдан алып келебиз да. Будан азырынча бизден пошление алган жок. Бул жагы да жакшы абдан өтө колдоо да ишкерликке. Анткени биз Кыргызстанга куруп атабыз да мынчу. Үйүмө куруп аткан жокмун, берге куруп атабыз, Кытайдан алып келип атабыз. Мурда мунун баарына пошление алынчу эле да, ошон үчүн ишкерлер алып келип, кымбаттап келип, растамашка кылып, пошление төлөп кайта куруш кыйынчылыкка туруп калчу да себестоимость. Азыр бул жактан да каты жеңилдик бар. Анан азыр мына Министерство экономиканын өкүлү Талант мырза отурат мынакей. Азыр мындан нары дагы жеңилдиктерди карашып бергени атат да. Биз качан кичине иштеп экспорт кылып баштаганча 1 жыл береби же 2 жыл мөөнөт береби билбейм, бирок бул жагын да караштырып көрөбүз деп атат. Кандай жеңилдиктер болот? Жеңилдиктер мисалы үчүн биз ишкер айтабыз да. Биз ишкер айтабыз, бизге мындай жеңилдик бергиле, мындай кичине буттан туруп алганча депчи. Мисалы үчүн Казакстанды карап, Өзбекстанды карап, кошуна мамлекеттерди караганда, но Казакстанда Өзбекстанда 3 жылдан бекен эме бар да. Льгота бар, жеңилдик бар. Ал кандай жеңилдик? Мисалы үчүн салыкты төлөйбүз. Андан башка да жеңилдете турган салыктар бар да. Yani кошумча салыктар көп да. Ошодон жеңилдик береби деп туруп биз азыр билбейм аны бияк карайт да, биякта өкүлдөр карайт. Экономика эсептейт, карайт. А биягы деле жакшы жеңилдиктерди берип коюшту. Эми мына 100дөн ашык быйыл ишкананын ачылышы менен биздин ушул ички дүң продукциябыздагы өсүш канчалык жогорулат деп болжолдоп атасыздар? 2026 жылга биз жанакы ички дүң продукциянын алкагында өнөр жай 7%га рост темп ошону коюп атабыз да, 7% өсүү темпин койгонбуз да. Ошого азыр болбогондой мындайга күч аракетибизди жумшап атабыз да. Жаңы ушул ачыла турган ишканалар иштеп кетүү дагы бул чоң бир процессти, эмгекти талап кылат да, анткени жаңы башталган бизнес оңой менен жолго түшүү дагы оңой эмес да. Эми мамлекет тарабынан, алдыда дагы министрлик тарабынан дагы кандай колдоолор көрсөтүлөт? Эми ишкерлер булар мамлекетке акча алып келе турган, бюджетибиздин эсебин көлөмүн көбөйтө турган тармакта. Мына мен жана айтып кетпедимби, 2024дөн баштап азыркы 2024 102, 119, быйылка 113 ишкана ишке киргизет депчи. Былтыр мурдакы жылдарга кирип калган ишканаларды биз мындайка таштап койгон жокпуз. Аларды дагы мониторинг этип, координат этип, кандайдыр бир маселелер чыкса, бизге дароо эле айтышат. Аларга бизде ай сайын биз отчет алып, мындай айтканда көзөмөлдөп, отчетун алып турабыз. Если мындай бир маселелер чыкса, биз алар дароо эле чечкенге бир даярбыз да. Сиздердин ушул ишкана, ачыла турган ишкана атаандаштыкка туруктуу болуш үчүн кандай аракеттерди көрөсүздөр? Анткени сырттан келген товарлардын дагы сапаттары жогору, атаандаштык жогору бардык жакта. Экспорттун көлөмүн көбөйтүш үчүн, сатууну көбөйтүш үчүн атаандаштыкка туруктуу болуш керек. Ооба. Биз мунагу кездебе боюнча бизде тажрыйба көп, кездебе боюнча. Европада, ошондой эле мунагу Казакстанда, Россияда, андан нары ушу Белоруссияга чейин кетет биздики кездеме берден. Биздин мурдатан бери иштеп Кытайдан биз экспорт кылып жүргөн иштерибиз бар биздин. Биз ошол эле алкагында, ошол эле биздин тиги келишимдердин негизинде ошол жака эле жөнөтөбүз. Бул жагы комбинат боюнча, кездеме текстиль боюнча. Бояк боюнча, Манас Моторс боюнча, автологистика боюнча. Ал боюнча дагы азыр мынакей бардыгы уже бизге келип уже келишимдерге отуруп калышты уже. Кытайдан келет, Кореядан келет,
бу жерден Ростомошко болот. Транзит болсо транзит услугасы Кыргызстанда калат бу жерде. Бизде ошол жерге баардыгына таможня, налоговый орган, СВХ бүт баарысын ошол жерге орноштуруп атабыз. Бир жерде болот, бир жерден кетет. Анан бүт кардалдар өздөрү келип көп эле болот булчу. Эми буюрса иш көрсөтөт, буюрса иштеп жүргөн ишкербиз, иш менен көрсөтөбүз. Биз көзүбүз жетип турган иштер булардын баарысы. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маеки берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде өлкөдө ачыла турган ишканалар жөнүндө сүйлөштүк. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'тагы баракчасынан көрө аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.